той кылып берем деп ниети жакшы болчу. Андай деле өлүмгө деп кеткен эмес. Барып ошо газга уланып Россиядан каза болуп калган. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Кезекте кайрылуубуз Маевка районунда жашап жаткан Гүлмира эжебизде болмокчу. Гүлмира эжебиздин экинчи баласы ушул кол омурткасынан доо кеткен. Омурткасынан доо кеткен сөйгү азыркы учурда туура эмес өсүп жаткандыктан апасы бизге кайрылуу таштаган. Мынакей урматтуу туугандар, ушул азыр Гүлмира эжебиз ушул квартирада турат. Гүлмира эже, ушу балаңыз жөнүндө кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлмира, мен өзүм 4 балам бар. Жолдошум каза болуп калган. Азыркы учурда ошо сиздерден жардам сурап кайрылганым себеби ошо экинчи балам сколиоз оорусуна кабылып калып, азыркы учурда ошо балдарым Элстан окуйт, окуу жайында, балдарды коргоо окуу жайында окушат. Азыр медреседе ошо балдар медреседе окушат. Ошо экинчи балам сколиоз болуп калып, ошо омуртка кыйшак болуп өсүп кыйшайып кетип, азыр ошондон азыр массаж менен биз алдык, физио алдык. Бирок бул ал дагы жетишсиз деп жатышат. Дагы кошумча ошо массаж алышыбыз керек экен, анын баары тең акчага келип такалат экен. Ошо андан кийин көзү дагы ошо жакшы алыстан жакшы көрбөй жатат. Көрбөй, анан ошого дагы азыр дары деп эметет, умство асталы, акыл эстен дагы ошо асталы болуп атат. Анан ошо сиздерден кайрылганын себеби ошо дары жактан, ошо жактардан жардам берсеңиздер деп кайрылгам. Жолдошум 77-жылкы чагы ошо Россияга барып иштеп келем деп кетип, балдарга той кылып берем деп ниети жакшы болчу. Андай деле өлүмгө деп кеткен эмес. Барып ошо газга уланып Россиядан каза болуп калган. Каза болуп калып, ошо бияка алып келип коюшкан. Андан кийин эң кичүүсү болчу, бирок өздөрү дагы колунда жок үй бүлө болчу. Андан кийин ошондой эле кылып айтышкан, биз жардам бере албайбыз, балдар өзүң аманат, өзүң карап, өзүң чоңойт, биздин жардам кыла албайбыз деп кайненем түшүндүрүп айткан. Ошондон бери азыр өзүм колумда. Азыр ошо быйыл эле ошо медреседе кирип, азыр ошо балдар ошо медреседе окушуп атат. Суббота, воскресенье гана келишет үйгө. Андан кийин ошол жакта окушуп билим алышып атат. Жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбөң, анан жардынына отун өчүрбө.